Assalamu alaikum dostlar, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге өзгөчө Портер автоунаасын тартып көргөзөбүз. Бул жактары Кунг-фу Пандадай ачылат. Холодильник эмес, башында эле айталы. Кунг-фу Пандадай монтип ачылат. Анан бул жакта лопаткасы бар. Бул түшөт магазиндерге өтө ыңгайлуу. Портер могу пульт менен башкарасыздар. Видеонун аягында ушу иштетип кошуп коебуз. Ага чейин биз ички абалын баштап тааныштыралы. Бисмилля деп ачканда. Так, өзгөчө диска. Могу дисканын өзү эле бир топ акча, достор. Механика 2017-жылкы 6-ай 23-күн, достор. Жакшылап көрсөңүздөр болот. Так, айнектер ушундай кнопка менен, достор. Бул да кайрылат. Бүт бардыгы иштейт. Сон. Так, бисмилля деп ичине олтурганда бир азатка жылдыралы. Так. 376 000 оригинал пробегти. Сонун бол иштеп турат. Так, бул жакта подогрев иштеп атат. Сонун бол эле. Ичиндеги жандырып койсоңуздар болот. Бутканын ичинде могу бассаңыздар жанат. Ушул кондер печке. Сонун. Так, бул жакта монитор бар. Арты көрүнүп турат. Үстүндө камера менен мындай тик ылдый карап, видео регистратор бар. Ключ запаска бүт бардыгы бар. Арт жакта домкраттагы бар. Ушундай болгон. Жана ичиндеги сиденье, ичинде бир сиденье бар. Чоң болгон. Ошону могунун ордуна алмаштырып койсоңуздар болот, же ушуну эле калтырып койсоңуздар да болот. Ушундай сонун Портер автоунаабыз. Мынакей достор, мотор жакта сонун болуп иштеп турат. Ашыкча үн жок. 2.5 дизель, механика. Так. Мынакей капкара түтүн чыккан жок. Май бир аз чачат. Бардык эле Портерлер чачат, өзүңүздөр билгендей. Ошол. Так, бакты ушул жерден ачасыздар, достор. Май куям дегенде арт жакта. Бакты ошол жерден ачасыздар. Көпчүлүгү кайсы жерде деп таппайт. Ошол. Ушундай сонун Портер 2 автоунаасы. Эми ушул жерден арт жакта иштеткен видеону кошобуз. Мынакей достор, үстү тарабы ачылды азыр. Бул жактан да жүктөсөңүздөр болот, аркы жактан да тиякты ачып туруп. Кааласаңыздар могул да кошуп берилет. Ичине ушуну койсоңуздар болот. Чоң спальня болуп калат, достор. Бул жерден ачылат могу. Жагыбызы. Ушундай. Түшөт күчөктөрү бар бул жакта да. Кайра. Нечексиздер жабылат. Ол түшүргөндө ушуну тартасыздар. Мынакей достор, ушунча эле тартсаңыздар өздөрү жабылат. Кайра ушуну менен эле кое берсеңиздер ачылат. Жапкандан кийин кайра да бир ачалы. Тартсаңыздар эле өзү автоматик көтөрүлүп кетет. Эч кандай пульт эмес бул. Просто тетиги жерде пружиналар турат. Ушул. Так. Түшүргөндөн кийин могу сөзсүз жаап коесуздар. Мында жаап койсоңуздар болду. Пульти ушул жерде болот. Бул жерге өзүңүздөр эшик жасап жаап койсоңуздар кийинчерээк жакшы да, түшүп калбас үчүн. Ушунчу көтөрүп, о эшиктер ачылат. Бул жакта пульт менен башкарып нетесиздер. Окей. Вот. Да, жауапты. Жауап түшүрөт. Бир сыйра башкаргандан кийин колуңуздар көнүп калат, өзүңүздөр эле тартасыздар, кыймылдатасыздар. Ачып жаап, түшүрүп, жүктөп. Окей. Болду достор. Ушундай. Ол жерге сөзсүз эшик жасаш керек. Антпесе түшүп калат.
Владивостоктон айдап кетесиздер, муну контейнер менен салганы аябай кыйын. Көп акча төлөп каласыздар. Ага чейин могул жерин скотчтоп жаап коебуз, Владивостокко чейин түшүп калбасын. Артқы дөңгөлөктөрү жакшы, жаңы достор. Рессорлор так, 6 штуктан запаска бар. Кичинекей бираз жакшы экен. 70%, 60-70. А чоңу болсо 50% бар экен. Ол жерден өчүрүп коесуздар, ошондо иштебей калат. Так. Бул жерден кошосуздар, иштейт. Так, астыңкы дөңгөлөктөр дагы жакшы эле экен. Дискаларын көрдүңүздөр, сонун. Бул жакта сон. Ушундай. Бул жакта тоже ошондой эле. О менен тартып түшүрүп өйдөсүздөр. Бир тартсаңыздар ачылат. Бул жактар сөзсүз ачышыңыздар керек. Калпактары бар. Диск. Сон. Жакта көрсөтөлү. Окей. Ушунтип эле оңой ачылат. Кайра ушун менен эле кайра жабылат. Тартып. Эти жерде пружиналарын көрдүңүздөр. Осы қалып кетті ғой, içine. Окей, içine саласыздар дагы. Жаап коесуздар. Жаап. Ол жерге ачкыч илип койсоңуздар, ишеничтүү болот да. Башкалар ачып кетпесин. Оңой эле ачылат да. Ушул. Так, алмашкан деталдары 1, 2 деталь алмашкан. Жана ол жеринде бир аз шпаклевкасы бар. Мына краскалары ушинтип таш тийип көчүп калган да. Калган краскалары өзүнүкү. Ушундай сонун портер. Бактагы ушундай замок менен. Бул жакта калпак жок. Бир калпак таап берген аракет кылабыз. Болгон ошол. Бул жерге эшиктин илип коесуздар. Ушундай. Мынакей достор, ушуну менен видеону аяктайлы. Эгер кызыккандар болсо, жазыңыздар. Владивостокко $1000 чыгарып беребиз. 50.000 рубль менен документ иштери бүтөт. Андан ары май сайын карап дөңгөлөктөрүн алмаштырып айдап кетесиздер. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик мекендештер. Салам алейкум.